Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Эмне үчүн бул урматтуу мусулман бир тууган бул нерсеге токтолуп жатам. Кээ бир нерсе Аллах Таала Кур'ан Карим инжаакум фасикун бинабайин фатабайяну, бир фасык дининде тайкы болгон адам бир хабар алып келсе аны аныктагыла дейт. Мана бүгүн шайлоодун эмеси башталды. Саясаттын шайтан оюндору башталган кезде биздин Насаат KG деген медиабыз бар. Насаат KG биз бир гана үгүт насаат менен, хутбалар менен, Аллах Тааланы эскертүү менен, пайгамбардын сүннөттөрү менен, даанышман сахабалардын сөздөрү менен гана элге бир адеп ахлакка чакырсак деген максатыбыз бар. Башка эч бир саясатыбыз, максатыбыз да жок. Бирөөдүн доошун алалы, бирөөдү өзүбүзгө караталы деген эмебиз жок. Ошондой эле Насаат медиа чубага жынакар. Бирок кече бир 2 күндөн бери Насаат KG'нин атыны коюп алып, Сооронбай Жээнбеков элдин доошун алыш үчүн Атамбаев тияка жер сатты, бер сатты. Кудайдан корк. Кой терисин жамынган карышкыр болбогун. Алладан корккун. Бир нерсе аныктабастан ар нерсе менен болбош керек мындай. Кудайдан коркушубуз керек, урматтуу мусулман бир тууган. Андан кийин эң жаманы өзүңнүн калп жалганыңды бирөөгө таянып алып айткандыгы. Биздин негизги максат мен эле эмес, иманга, исламга чакырган, жүрөгүндө Алладан коркуу болгон, ракиб, Аллах мени көрүп турат. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Ошол адам Алланы көрүп турганын билбей бекен. Сен камерадан коркпогун. Сени Кудай 24 саат сайын сенин ойлоруңду, акылыңдан өткөн нерселерди көрүп турган Аллах. Башкалардын аты менен отуруп алып, кирип алып бирөөлөрдү шубабагын. Ак, чын, ал-хакку хаккан юттаба. Чындык, чындыктын артынан жүрүү бул актуураак болот. Кудайдан коркуш керек, урматтуу мусулман бир тууган. Эч качан айтарым Алладан корккула. Бирөөдүн артынан гыйбат кылбагыла. Ал эми ушак аннаммам дейт. Ушак жанагы ушул ушак болот. Сөздөрдү таркатуу деген сөз, бир чогулушта болгон сөздү өзүңдөн кошуп, апыртып бирөөлөргө жеткизүү бул ушак. Ла ядхулул жанната наммам. Пайгамбар айтат, ушакчы бейишке кирбейт дейт. Бейиштен үмүтүң барбы? Ушак айын таркатпагын. Кээде ушакчы, сыйкырчылар, көз ачыктар бир жылда бузалбаган нерсени бир жыл ырым кылат, башка кылат, суутма ысма кылып, бир жыл ушакчы бузалбаганды, көз ачыктар бузалбак, ушакчы 1 минутта бузуп коет экен. Келип эле үй бүлөңө, башкаңа, досуңа сени башкача айтып коет. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн ушундай сөз тармактар кенен жайылып бара жаткан кезде ар бириңин колуңда уюлдук телефондоруңар бар. Жазсаңар Кудайдан коркуп бир иманга, исламга чакыра турган нерсени жазгыла. Бир пайдалуу нерсени жаз. Сүйлөштөн мурда, жазуудан мурда 1000 жолу ойлоңун, пайдасы барбы? Ар нерсени, келген нерсени тарката бересиң. Кафа лил мар'i исман ан якула куллу ма ясма. Пайгамбар айтат, бир адамдын күнөөкөр болуп калуусуна жетишет дейт. Не жетишет? Уккан эле айта бергендик. Аныктабайсыңбы? Кээ бирлер ушундай устада отуруп алып жанында отургандай болуп сүйлөйт да. Кээ бир адамдар ушундай болуп кетти. Пайгамбар айтат, мусулман коркок болуп калуусу мүмкүн, мусулман сараң болуп жадный болуусу мүмкүн, бирок мусулман калпычы болбойт дейт. Бүгүн кээ бир мусулмандар бар. Биздин арабызда жок иншалла. Кээ бир мусулмандар бар, калп жалган сөз таппай калган кезде чындыкты сүйлөйт. Калп таппай калат, анан чындыкты сүйлөшкө мажбур болгондор бар. Кудай сактасын андай. Анын бара турган жери дозок болуп калат. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине жаратканга жалбарып кечирим сураймын. Жараткан Аллах табарaka ва таала жалбарып дуа кылгыла, истигфар айткыла, тооба кылгыла. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.